Өтө шермене нерсени айтып койбосом болбойт. Бүгүн жигиттер көп айтат, кыз жок дейт да бойдоктор. Үйлөнөйүн дейм, кыз жок. Бул не барат, ооба туура, сүйлөшкөнү барат, бир жерге барат, жолукканы барат, башкага барат, барса эле не ал кыздын жигити бар экен. Бул кыздын жигити бар экен, ал кыздын жигити бар экен. Урматтуу мекендешим, бул өтө шермене нерсе. Өтө шермене нерсе, бул өтө кооптуу нерсе. Кимге барса жигити бар экен. Жигити дегени күйөөсү деген эмес. Жигити деген өмүрлүк жолдош болот деген эмес. Ата эне ыраазыдай да, ыраазыдай. Жигити бар экен деп, кызы кеңири ата энесине айтып атат. Бул дегени, урматтуу мекендешим, мен күйөөгө чыкпастан туруп каалаган эркек менен каалагандай жүрөм. Менде ушундай укук бар. Деп ата энесине айтыш да. Мындайча айтканда, мен туура эмес жүрүп атам. Көрүнгөн мен киного барып атам, көрүнгөн мен каалаган ишимди кылып атам. Деп ата энесине ачык айтып атат да бул. Бул өтө кооптуу нерсе. Мындай статистиканы кирип карасаңыз, ошо никеге чейинки болуп аткан нерселерди, маселелерди, канча үй бүлө ажырашып атат, эмне ушуларды карасаңыз, кыз жигит болот, каалаган ишин кылат, боюга бүтүп калат, үйлөнбөй кетип калат, мындай окуялар болуп атат. Ата энесиге айтып атат да, мен фаланча менен каалаган ишимди кылып атам. Кааласам өбүшөм, кааласам зина кылам. Өзү кылып аткан күнөөнү ата энесине дагы кеңири айтып атат да. Ошол мурда агент деген сайттар, дагы бирдеке сайттар чыкты. Ушу сайттар, ушу соцсеттер таанышууну өтө жакын жана оңой кылып койду да. Алла сактасын. Этият бол. Этият бол. Ошо сүйлөшүп аткан кыздар болсо деле айт. Жигитиңби? Айт, ачыгын айт. Мага үйлөнсөң, мага сөз сүйлө. Качан үйлөнөсүң? 1 жылдан, болду анда. 1 жылдан кийин келесиң, 1 жума калганда. 1 жумадан кийин да атабы? Болду, 1 күн калганда келесиң алдыма. Ошентип айтыш керек. Аны созуп 2 жыл сүйлөшүп, 3 жыл сүйлөшүп калганда сүйлөшүп таштап кетет, алдап кетет сени. Кыз баланы алдаштан көрө оңойраак нерсе жок. Эшиң астында өсүп аткан гүл алып барып берип, айтайын дегеним, урматтуу эже карындашым, мен сага кара санаган душман катары эмес, сүйүктүү мусулман бир тууган катары айтып атам. Аган катары, байкең катары, энең катары айтып атам. Биз ушу көрүп келип аткан арыздардан, келип аткан сөздөрдүн натыйжасында бул.